Сот залында отырған қырсықты үйлікті комиссия. Сіз берден Жоқ, мына қырсықты үйлікті комиссияны ғана тартам мен, комиссияны ғана тартам. Бұяқта видео запись болуш керек негізі ше. Рұқсат сұрап алда отырасыз. Жоқ, мен аяқты сотты тартқан атқан жоқмын. Видео мына қырсықты үйлікті комиссия. Жоқ, сен ана азыр законды неметіп қалдың ба? Жоқ, сен азыр законды неме қылып қалдың ба? Мына бұл қырсықты үйлікті комиссияның сен мыйзам чегинде жасалма документ даярдадың беле. Мына бул кырсык үйлүктө комиссиянын председатели жолдошумдун өлгөндүгү боюнча комиссияга барып туруп, жолдошумду бийиктиктен учуп кеттин. Жок, азыр башталып элек, тем более. Мына жерде өлтүрүлгөн жумушчуну бийиктиктен өлтүрүлдү деп туруп акты түзүшкөн. Мынакей. Могул кырсык үйлүктө комиссия азыр бул эмгек министерствосунда эмгекти көзөмөлдөө жана контролдоо бөлүмүнүн директору болуп иштейт. Мына бизде мамлекеттик мекемелерде иштегендер мына ушундай коррупцияга батып, мындай актыны мындай кылып түзүшөт. Ар жакта отурган болсо, биздин кыргыз профсоюзда иштеген техникалык инспектор Казакбаев, мына бул мүчөсү болуп барган, экөө биргелешип, мынакей каякта кырсык болсо, өлгөн гана кишиге күнөөнү оодарып, акты түзүшөт. Мына ушунун айына мен 9 жылдан бери жүрөм. Булардын кылмышынын айынан жок документтерди актыга тизмелеп, калган керектүү документтин баарын жазалмалатып туруп, актыга тизип, жолдошумду 60% күнөөлүү кылгандыгы боюнча азыр бардык жерде крупный размерде взятканы берип туруп, анан эме кылып кетип атышат. Мына буларчы. Мынакей Кыргызстанда мыйзамдын мысы иштебегендиктен же прокурору сотко тартылбайт, жоопкерчиликке тартылбайт, же соту жоопкерчиликке тартылбайт, же тергөөчүсү тартылбайт, же мого окшогон коррупционер мамлекеттик мекемеде иштегендер тартылбайт. Болду боло албайм. Сен менчилеп 8 жылдап жүр, анан кийин ошондо болосуң. Мага сүйлөбөй. Унчукпасаң сүйлөй бер, мушташа бер. Эмне мушташасыңбы мени менен? Мени менен мушташасыңбы? Оятуу жок. Жерде өлтүрүлгөн жумушчуну мына бийиктиктен учуп кетти деген далили жок. Мынакей бул жерде коррупционерлер актыны түзүп коюп 8-9 жылдан бери азыр мамлекеттин акчасын жеп жүрүшөт. Мына мени ар кайсы жактарда бомбуш кылып, чындыкты иштетип коюп жоктор тенекей. Булар дыйкан чарба болсо мамлекетке налогко төлөбөгөн дыйкан чарба, мынакей ошо налогдон качкан дыйкан чарбанын акчасы азыр сотко, прокуратурага, тергөөгө мого окшогон коррупционерлерге чачылып атат. Мекемедеги коррупцияга баткан коррупционерлердин кылмыштары көрүнүп, далилденип атса дагы укук коргоо органдары жашырып атышат. Мынамчы урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мынакей бизге далилдерди алып келгиле деп атасыңар. Бул тергөө менен прокуратурага качан регистрация болот? Мындай далилденип атат. Мамлекеттик мекемедегилер өлгөн кишинин өлүмүнөн пайдаланып, крупный суммадагы взятка алыш үчүн подделка документтерге заказ берип, ошолорду негиздеп туруп, өлгөн кишиге күнөөнү оодарып туруп акты түзүп атат. Мына ушуга деген соучастие беренелерин коюшпай, булар групповой кылмышты бөлүп туруп кетирип атышат. Неме, бул жерге деген коррупция беренеси коюлуш керек, соучастие коюлуш керек. 8,5 жылдан бери чындык иштеп жүрөм. 8,5 жыл. 8,5 жыл, 10 жылбы, мынакей өмүрүмдүн теңинен көбү кетти. Канча нервим, канча миллиарддаган нервим кетип атат. Ушуну эгер соучастие койбой, коррупция беренесин койбой туруп кетчү болсо, мен өлбөгөн жерде калам мен. Мына өлүгүм ушул немеден чыгат. Болбосо бул жөнөкөй статьяларды коюп туруп кетиришет. Тияктан болсо, соттор болсо акчасы барларга тартып туруп, буларды актап коет. Булардыкы бештен белгилүү да. Биздин кыйналганыбыз, бизди чындык истегенибиз алар уруп ойнобойт. Ошон үчүн мен ушул кандай неме кылгандыгы боюнча мен Камчыбек Кыдыршаевич сизден жардам сурайм. Мен ушул боюнча арыздын бардык далил деп туруп силерге кетиремин. Тиги соттогу иш далили менен турат. Сотко кеткен иш. Эгер ушул иш нормальный далилденип кетсе, соттогу иш кайрадан жандандырылып, жогорку соттон булардын далили болмок. Мына кырсык үйлүктө комиссиянын дагы бир далили, дагы бир кылмышы чыкмак. Ошондуктан ушуга мен улам Facebook'ка, YouTube'ка, TikTok'ка салып турам. Жолдош кыргызстандыктар, мынакей кайда барсаң беспредел экенин көрүп атасыңар. Кайда барсаң беспредел, кайда барсаң беспредел.
ушундай дагы жашоо, ушундай дагы болобу, мамлекет укук коргоо органдарына эмне чындыкты жашыргыла деп акча төлөп атышабы? Кырсык иликтөө комиссиянын кылмышын акыр аягына чейин групповой ачылыш керек. Булар кайсы жерге барса кырсык иликтөө комиссия өлгөн кишиге күнөөнү оодарып туруп, ошол иш берүүчүдөн крупный суммадагы взятканы алып туруп, булар бөлүшкөн. Булардын кылмышына точка коюлуш керек.